Саламатсыздарбы? Global Amir подкастында бүгін Израиль менен АКШнын Иранга каршы согушунун максаты жөнүндө сөз кылабыз. Мен азыр сиздерге айтып берчү материалдарды сиздер 28 февралда бул согуш башталгандан бери бир да жарыяланган материалдардын арасынан таппайсыздар. Атүгүл акыркы 10 жылдагы гезит журналдардан издесеңиздер да англис тилинде, орус тилинде табылбайт. Ошол үчүн кунт коюп угуп туруңуздар. 28 февралда АКШнын жана Израилдин аскерлери Иранга соккура баштагандан кийин президент Дональд Трамп согуштун максаты Ирандагы катаал режимди алмаштыруу, Ирандын ядролук өзөктүк программасын жана ракета программасын ташталкан кылуу деп эң жөнөкөй түшүндүргөн. Ал эми 2 мартта АКШнын мамлекеттик катчысы, тышкы иштер министри Марк Рубио согуштун максаты Израилдин Иранга чабуул коюу планына байланыштуу АКШ Иранга озунуп мурда сокку бурду. Эгер алдын ала сокку урулбаса, америкалык аскерлердин жоготуусу көп болмок деп түшүндүрдү. Анын артынан кабанак иттей жүгүрүп жүргөн журналистке берген суроого кайталап айтам. Израилдин Иранга чабуул коюу планына байланыштуу америкалык аскерлер Иранга чабуул жасаган экен. Марк Рубионун түшүндүрүшүнчө, Израилдин Иранга чабуул коюу планына байланыштуу. Ал эми расмий түшүндүрүүлөрдү мына айттым. Бирок кечээ гана Американын президенти Дональд Трамп биздин максат диний жетекчиликти алмаштыруу деп айтты. Анан канчага созулат? Буга байланыштуу Дональд Трамп бир нече күн мурда согуш бүгүн жума күнү Ак үйдүн катчысы, басма сөз катчысы Катрин Левит согуш президент Трамптын айтымында 4-6 жумага созулат деди. Марк Рубио болсо журналисттерге кечээ берген интервьюда согуш бир нече жумага созулат деп айтты. Демек, канчага созуларын азырынча айтуу мүмкүн эмес. 30 күнгө, балким андан көпкө. Эгерде Афганистанга каршы Америка Кошмо Штаттарынын чабуулун 2001 жылы, кечиресиздер, 2001 жылы америкалыктардын 90% колдогон болсо, 2003 жылы Иран Саддам Хусейнди кулатууга каршы 75-73% колдогон эле. Ал эми азыркы болсо бул согушту америкалыктардын 25% гана колдоодо. Иранга каршы согушту. Эми мен жана убада кылган эч бир гезитте, журналда акыркы 10 жылда чыкпаган фактыларга айтып токтолоюн. НАТОнун аскер күчтөрүнүн командачысы 4 жылдыздуу генерал Уэсли Кларк деген бар. Ал киши 2 жолу президенттикке дагы ат салышкан. Бул кишинин мемуарында 2004 жылы чыккан. Ошондой эле 2002 жылы Конгресске берген түшүндүрмөсүндө, андан тышкары 2007 жылы Democracy Now деген бир телепрограммага берген интервьюда мындай дейт. 2001 жылы 20 сентябрда эсиңиздерге тутуп коюңуздар, бул учурда америкалык аскерлер Афганистанда операциясын башташкан эле. Мен дейт Пентагонго барып АКШнын согуш министри
бүгүн согуш министри деп аталат, ал кезде коргоо министри Рамсфельдке, анын биринчи орун басары Вольфовичке жолугуп чыгып келе жатсам, бир генерал мени сүйлөшөлү деп калды дейт. Анын кабинетине чакырып кирди дейт. Биз Иранга каршы кечиресиздер, Иранга эмес, Иракка каршы согуш ачып жатабыз. Согуш кол салмак болдук дейт. Ал айтат, эмне? Ирактын жихадчылар менен, террорчу уюмдар менен байланышы бар бекен десе, жок дейт. Анда эмне үчүн десе, ушундай чечилди. Мына менин колумда азыр Пентагондон кагаз, купуя кат, план, ушундай чечилди дейт. Андай болсо мен көрбөйм десе, ал гана эмес, 5 жылдын ичинде 7 мамлекеттеги өкмөттөрдү алмаштыруу каралган бул планда дейт. Кайсы мамлекеттерде деп ойлойсуздар? Иракта, Сирияда, Ливанда, Ливияда, Сомалиде, Суданда, анан 7-нчиси Иранда. Бул 2001 жылкы план. Эстеп көрүңүздөр. 2003 жылы Саддам Хусейнге каршы америкалык аскерлер басып кирди. 2011 жылы Сирияда бийлигине каршы уруш башталды. Мында түздөн-түз басып кирбеди. Бирок Барак Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты, президент болуп турганда, Иран Сириядагы бийликти төңкөрүү, азыр Москвада саясий башбайныг алып ошол жакта жашап жүргөн, Башар Асадты кубатуу жөнүндө планды бекитет. Мына ошондо азыркы Сириянын азыркы президенти Аш-Шааба жихадчылардын катарында болгон, расмий бийликке каршы согушкан террористтердин катарында болгон. Андан кийин 11 жылы Ливияда кийин Муаммар Каддафи кулатылды, андан ары кетти. Мына кезек эми Иранга жетти. Мен бир маалыматты айтып коеюн. Американын Тынчтык институтунуку, бул 31 июль 2024 жылда чыккан материал. Акыркы 14 жылда бул жерде жазылып турат. Израилдиктер ондогон операцияларды жүргүзгөн Иранда. Анын ичинде жогорку даражадагы бийликтеги адамдарга, аскерий адамдарга кол салуу, дрон чабуулу, кибер чабуулдар. Ошонун ичинде ирандыктар Ирандын ядролук программасынын атасы Мохсен Фахризадени өлтүргөн. 2010-2020 жылдардын ичинде дагы башка толгон токой адамдарды өлтүргөн деп турат. Ондогон жолу кол салышкан. Ал эми азыркыда, эсиңиздерге салайын, мына бул жерде Марк Руби айтпадыбы? Израилдин Иранга чабуул коюу планына байланыштуу АКШлык аскерлер алдын алып Иранга соккурууда деп. Көрдүңүз? Ал эми 2001 жылы мен азыр эле айтып берилген план эмне үчүн иштелип чыккан? Купуя план. 1998 жылы Рамсфельд, Дик Чейни, Вольфович, дагы 1-2-3 адам жаңы 21 кылымдагы Американын гегемондугун же үстөмдүгүн камсыздоо боюнча долбоорду иштеп чыгышат. 21 кылым, азыр биз жашап жаткан кылымдагы Американын үстөмдүгүн орнотуу жөнүндө. Билесиздер, 2004 жылы Фарид Закария Америкада белгилүү саясаттануучу, политолог, теги делилик мусурмандын Америкадан кийинки дүйнө деген китебинде эмки кезек дүйнөнүн үстөмдүгү Кытайга болот деген. Бүгүн эле Кытай көп жагынан Американы такындап калды. Ал эми 2050 жылкы прогноздор боюнча мен мында Германиянын Статис илимий изилдөө институтунун маалыматын айтып атам.
Dünyadagi eng eli көп, ekonomikасы кубаттуу мамлекет Кытай биринчи, экинчи Кошмо Штаттары, үчүнчү Индия болот. Мына ошого Америка Кошмо Штаттары жол бербеш керек. Ал үчүн Перс булуңундагы булуңдун тегерегиндеги мамлекеттерде Иранды эң чоң мамлекет, ошол жердеги да өзүнө кол бала өкмөттү орнотуу керек. Ошондо ошону менен Америка Кошмо Штаттары бул согушту баштап, Евроазия мейкиндигинин, Евроазиянын ушул региондогу геосаясий жана геоэкономикалык өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүү үчүн биринчи кадамды жасап атат. Буга чейин деле билесиздер, мына Армения, анын артынан Азербайжан Американын таасирине өздөрү бурулду. Орустардын, Россиянын таасири чектелүүдө. Түркияда Америкалыктын авиабазалары бар. Түркия НАТОнун мүчөсү. Ал эми бул жерде араб өлкөлөрүндө, Кувейтте, Сауд Арабиясында, Катарда, Бахрейнде жана башка Перс булуңундагы өлкөлөрдө, Иорданияда бардыгы Американын азы 40 000, көбү 60 000ге чейин аскери бар. Мына Иран азыр аларды уруп атат, билесиздер. Ал эми Израилге берген аскери жардамдардын саны эсеп жетпейт. Миллиарддаган акчалар. Эми кантип, эмне үчүн Марко Рубио Израилдин планыга байланыштуу деп айтып атат. 1995-жылы Израилдин азыркы премьер-министри Беньямин Нетаньяху, анда оппозициянын лидери болчу, ал айткан: мен эгерде бийликке келсем, жана Израилде тынчтык болуусу үчүн, бул жерде өзүн коопсуз сезүүчүсүн үчүн Израиль мамлекети, биз 3 мамлекетте бизге көз каранды, биздин көзүбүз менен тең айланган өкмөттү отургузушубуз керек деген. 1995-жылы жанагы мен айткан Рамсфельд, Дик Чейни жана Вольфович жанагы 21-кылымдагы Америка Кошмо Штаттарынын үстөмдүгүн камсыздоо стратегиясы, камсыздоо долбоорун иштеп чыккандан 3 жыл мурда. Анда 7 мамлекет эсептелген эле, туурабы? Ошонун 3-өө мынакей Израиль. Анда кайсы мамлекеттерди айтат? Ирак, Иран, Сирияда. Сирия бүгүн ошондой каалаш, Сирияда ошондой эле болуп калды. Иракта ошондой эле алсырады. Ал жерде америкалык аскерлер бар, 2,5 миңге жакын азыр Ирактын түндүк тарабында. Мына кезек Иранга жетти. Ал эми бул президент Трамптын түшүндүргөнү, мисалы, диний бийликти кулатуу, ядролук программасын, Ирандын жөнүндө айтып атам, ядролук программасын ташталкан кылуу, ракета программасын алсыратуу, мунун баары бардык бул максаттар Израилдин максаты менен төп келип атат. Мына ошол. Мен сиздерге айтам деген тарых. Ал эми эмки жолу дагы Ирандын ядролук программасына байланыштуу дагы бир мурда эч жакта окубаган материалдар менен таанышасыздар. Бар болуңуздар.